Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты Надира Нарматова тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын бар алдыда. Бүгүн приказ чыгат. Сөк бүгүн приказ чыгат. Мен жогорку кеңештемин. Да, точно. Жок. Азыр бүгүн чыгат. Ben açık koysam meydana rejim alır sana koyun. Özgür var mısın? Özgür var. Kimge var? Директор. Нарматова мурда да парламентте депутат болгон, ал Ата журт Кыргызстан фракциясынын мүчөсү. Азыркы тапта жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты. 7-чи чакырылыш жаңыдан иштеп баштаганда Нарматова эл өкүлдөрүн жардамчы, кеңешчи, кызматтык унаа жана күйүүчү май менен камсыздоону талап кылган. Бүгүнкү акыбалда депутаттарга жетишерлик шарт жок. Машинеси жоктор бар, үй жоктор бар, айлык менен жашагандар бар. Анан миңдеген арыздар келет, бир жардамчы менен эмне жумуш аткарат депутат? Аткара албайт, жетишпейт эчтекеге. Ал эми жаңы жылдын башында Нарматова үчүн резонанстуу билдирүүлөр менен коштолду. Январдын ортосуна парламентте бир дагы орус жараны жок болгондуктан депутаттарды кыргызча сүйлөөгө үндөгөн. Ошондой эле Нарматованы парламенттеги дресс-код маселеси тынчсыздандырып келет. Январдын аягында фракция жыйынында ал жогорку кеңештин кызматкерлери менен келген коноктордун сырткы келбетине нааразы болгон. Нарматова 17 февралда жогорку кеңештин жыйынында мугалимдер менен үй кожойкелердин пенсиясын теңештирүүгө каршы чыккан. Мындан тышкары Шайырбек Ташиевдин мандатын тапшыруусуна каршы экенин билдирген. Нарматованын сүйүктүү темасы ЖМКлардын ишмердүүлүгүн жана жалпы эле сөз эркиндигин чектөө. Январда ал парламентте иштеген журналисттерди сындап, аларга жогорку кеңештин отурумдарын түз чагылдырууга тыюу салууну сунуштаган. Бирок ошол убактагы фракция лидери Бакыт Төрөбаев Нарматовага парламенттин ишин чагылдыруу ЖМКнын түздөн түз иши экенин эскерткен. Үстүздөгү жылдын 11 май күнү жергиликтүү ЖМКлардын биринин журналисти менен депутат Надира Нарматованын ортосунда чыр чыккан. Анда кабарчы парламенттин ашканасына барып, тамактанып жаткан депутаттарга суроо узаткан. Депутат ашканадагы съемкага каршы болуп, микрофонду тартып алууга аракет кылган. Элдин алдында биз өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Эми ушуну тартып атасың, эми ушу жакшы. Мындан тышкары Нарматова журналисттерге парламенттик аккредитация берүүгө чектөө коюуну сунуштаган жайы бар. Депутат парламентте иштөөгө уруксат берүүдө журналисттин коомчулукта канчалык кызыктуу экенин, басып өткөн кесиптик жолун эске алуу керек деп эсептерин айткан. Ал эми 15 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук маселеси талкууланып жатканда Нарматова TikTok социалдык тарамагына тыюу салууну сунуштаган. Анын айтымында өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктар ошонун айынан көбөйдү деп билдирген. TikTok деген нерсеге тыюу салган маселени карап көрүңүздөр жолдош. 2010 жылдан 2015 жылга чейин Надира Нарматова жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында Ата журт партиясынан депутат болгон. Анда ал чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорун демилгелегенден тышкары журналисттери бай депутаттардын декларациясы боюнча маалыматтарды жарыялап жатканына нааразы болгон. Надира Нарматова 2015-2021 жылдар аралыгында бийликте болгон жок. Анын бул аралыктагы ишмердүүлүгү боюнча Политмер Слеткейджи сайтынан алынган маалыматтарга ылайык Ош шаарында катталган Мээримбек аталышындагы кайрымдуулук фонддо директор экени белгилүү болгон. Аны менен катар Нарматованын ушундай эле аталыштагы бизнестери бар. Тактап айтканда, күйүүчү, майлоочу май сатуу менен алектенген Мээримбек ЖЧКсы жана Мээримбек аттуу көрөканасы. Мындан тышкары Юстиция министрлигинин документтерине ылайык Нарматовага бүгүнкү күнгө чейин Элдос микрокредиттик агенттиги таандык. Анын кеңсеси да жогоруда аты аталган 3 уюм жайгашкан даректе орун алган. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты Надира Нарматованын декларациясы тууралуу кеп кылдык. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.